Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Урматтуу Мусман туганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын бейишке кирүүсүнө себеп боло турган ибадаттардын катарын толуктамакчыбыз. Бүгүн сиз менен токтолуп кетүүчү темабыз бул мечит куруу, мечит салуу, Аллахтын ыраазычылыгын көздөп бир мечит тургузуп коюунун сооптулугу тууралуу токтолуп өтмөкчүбүз. Bunun faziletleri turalı tümöndöğünçe hadisler gelet. En Osman bin Affan radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Osman bin Affan anan Allah'tan razı olsun aytat. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep ayıp жатканын uqtum. Men bana mesciden lillahi benallahu lehu fil cenneti mislehu. Kim Allah üçün bir meçit sala turgan bolsa, Allah Taala ал адам үчүн дагы бейиштен мына ошондой үй тургузуп коет дейт. Демек, урматтуу мусулман туганым, ким Аллахтын жүзүн каалап мечит кура турган болсо, бул адам үчүн бейиштен бир сүйүнчү бар экен. Ал адамдын бейишиге кирүүсү тууралуу башарат бар экен. Анткени бул үйдү салуудан максат анда жашаш үчүн салат. Эгерде аны жашаш үчүн салбай турган болсо, андан салуу максатыны чыкпайт. Демек, бул адам үчүн Аллах Таала бейиштен үй салды дегенден максат ал адам ошол бейишке кирет. Мына бейиште буну мына ошол үйү күтүп турат дегенне сөз келип чыгат. Демек, инсандын бейишке кирүүсүнө чоң бир башарат бар экен. Демек, урматтуу мусулман туганым, биз Аллах үчүн мечит курууга аракет кылышыбыз керек. Тырышышыбыз керек. Эгерде биздин жалгыз колубуздан келбей турган болсо дагы, башка бирөөлөр менен акча чогултуп, башка бирөөлөр менен келишип бир мечит салууга аракет кылышыбыз керек. Эгерде мечит курганында бизден алуу жетпей турган болсо, анда адамдар намаз окуй турган, адамдар өздөрүнүн фарыз намаздарын өтөй турган бир орун, места даярдап коюуга дагы биз аракет кыла турган болсок, биз жогоруда айткан хадистерине кирет. Жана ошондой эле Пайгамбар бир хадисинде айткандай эле, ким Аллах үчүн ошол мечиттин курулуусуна жардам бере турган болсо дейт. Бул адам дагы ошол мечит курду дегендей соопко. Демек, урматтуу мусулман туганым, биз колубуздан келишинче кыпылчалык нерсе болсо дагы ошол мечиттин курулуусуна жардам берип кое турган болсок, Аллах Таала биз үчүн бейиштен бир үй салып коет экен. Бирок бир шарты бул болуш керек? Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн гана болуш керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистеринде келгендей, Айша энебиз риваят кылып айтат: "Мен бана масжидан ла юриду бихи рияан ва ла сум'атан, баналлаху лаху байтан фил жанна." Ким мечит кура турган болсо, мына ошол мечит куруусу менен эл көрсүн, эл уксун деп элдердин кызыкчылыгын көздөп курбастан, Аллах Таала үчүн кура турган болсо, Аллах Таала бул адам үчүн бейиштен бир үй куруп коет дегендей. Демек, урматтуу мусулман туганым, сөз түбүнө ихластуулук шарт экен. Жана ошондой эле дагы, эгерде биздин мечит курууга алуубуз жетпей турган болсо, анда ошол мечитти тазалап, мечиттин ичин ышпырып, мечиттин чаңын сүртүп, ошол мечитке да кызматтап турган болсок, булар үчүн дагы бейиш болот. Мындай адамдардын кабыры нурлуу болот. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келгендей эле, Пайгамбар саллаллаху алейхи орунда ошол мечитти караган, мечиттин тазалыгын карап, мечитти жыйнаштырып жүргөн бир кара аял каза болуп калат. Ал кечинде каза болгонунун себептүү сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кабар бербестен эле анын жаназасын окуп жерге беришет. Ошо эртеси Пайгамбар саллаллаху алейхи келип, эмне жанагы кара аялды жоктой баштайт. Кара аял бар эле, кана ал деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай Пайгамбар саллаллаху жакшы сыпаты бар эле, өзүнүн сахабаларын, өзүнүн айланасындагы адамдарды ушинтип жоктоп карап турат эле. Ошондо сахабалар ага эмне болгон тууралуу кабар беришет. Ошондо Пайгамбар саллаллаху бир аз капа болгондой болуп, эмнеге мага кабар бербедиңер дегенде, жана сахабалар, эми бул ушу мечитти караган кара аял болсо, сизди кечиндеси бир убара кылып койгойлу деген бир ниетте кылдык дегенде, Пайгамбар саллаллаху дейт: "Дуллуни ала кабриха." Мени анын кабырына алып баргыла дейт. Пайгамбар саллаллаху кабырына барып, жаназа намазын окуп, андан кийин төмөндөгү сөздү айтат: "Чындыгында бул кабырлар капкараң болот" дейт. Аллах Таала менин ушул аялга
окуган намазым себептүү анын кабырын нурлуу кылып койду дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, ким мечитке кызмат кыла турган болсо, мечиттин иштерин мойнуна алып, ошол жерде анын тазалыгын, башка жумуштарын кыла турган болсо, анын кабырына нурлуу болушу тууралуу пайгамбарыбыз салам бул хадисте кабар берип атат. Бул хадис бир эле ошол аялга хос эмес, балким ким мечитке кызмат кыла турган болсо, ошо ар бир адамга тиеши болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы бул мечит куруунун фазилеттеринен бул садакатул жария болот. Инсандын көзү өткөндөн кийин дагы артынан барып туручу сооптордун катарын толуктайт. Инсан көзү тирүү кезинде ушул мечит салып кете турган болсо, ушул мечитте канча Куран окулуп, канча деген парыз намаздар окула турган болсо, ошолордун соопторунун баары ошол адамдын артынан бара берет. Пайгамбар хадистеринде мындайча келет: "Саб'ун яжри ли абдин ажрухунна ва хува фи кабриhi бa'да маутиhi" дейт. Жети нерсенин сообу дейт, инсанга жетип турат дейт, ал каза болуп кабырда жаткан кезинде дейт. Анын биринчиси мен аллама илмен, ким бир пайдалуу илим үйрөтүп койгон болсо дейт. Экинчиси ким элдер үчүн бир суу алып келген болсо дейт. Үчүнчүсү элдерге суу чыгарып берген болсо, бир кудук казып дейт. Төртүнчүсү ким дарак эккен болсо дейт, көчөт эккен болсо дейт. Бешинчиси ким мечит курган болсо, мунун дагы сообу барып турат дейт. Алтынчысы болсо ким мусхаб тараткан болсо, Куран тараткан болсо дейт. Жетинчиси болсо бул ким артынан солих бала калдырып кеткен болсо, ошол бала ага дуа кылып тура турган болсо, мына ушул нерсенин сообу дагы жетип турат деп Пайгамбар өз хадистеринде кабар берген. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз колубуздан келишинче, күчүбүз жетишинче ошол мечит курууга аракет кылышыбыз керек. Аз болсо дагы аракет кылышыбыз керек. Жок деген ошол мечиттерди тазалап, ошол мечитте кызматчы болууга биз аракет кылышыбыз керек. Жана ошондой эле дагы мына ошол намаз окуучуларга биз кандай мүмкүнчүлүк боло турган болсо, алардын намаз окуусуна биз ушундай бир шарттарды түзүп берүүгө аракет кылышыбыз керек. Анткени мунун сообун биз жогоруда айтып өттүк, мунун сообу бир гана бейиш болот экен. Мунун сообу инсан кабырында нурлуу болуп жатат экен, анын кабыры нур болот экен. Жана мунун сообу инсан көзү өткөндөн кийин дагы артынан анын сообу үзүлбөстөн барып турат экен. Аллах Тааладан баарыбызга мына ушундай солих амалдарга таатик берүүсүнө, баарыбызга мына ушундай амалдар насип кылуусуна Аллах Тааладан сурап өтөбүз. Субханаллах ва